Өзүм жөнүндө айта кетсем, Россияга негизи эң биринчи жолу 2001-жылы келгем. Эл катары жакшы жашоо издеп, жашоо шартын өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк издеп ушу Россия жергесине келип жайгашып калганбыз. Биринчи иштеген жумуштарымдан айтып берсем, ошол уборкадан баштап официант, повар, сатуучу, тейлөөчү көп эле жерде жумуш иштеп жүрдүм. Андан ошол квартира жагына, недвижимость жагына кандай келип калдым деп айтсам, бул эң биринчи маселе өзүбүздөн башталган. Мен өзүм квартира издейин деп квартирага чыгыш керек болуп калды. Квартира издедик. Ал мезгилде интернет моундай жайылган убакыт эмес болчу. Газеталардан издечүбүз жарыяларды. Ошентип 1-2 компанияга барып алданып калганмын. Андан кийин кантип квартира издесе болот экен деп көп издедик да, акыры ошо бир агентстволорго кайрылып, ошо бир агент аркылуу квартира снимать этип алдык. Ошол мезгилде орто эсеп менен биздин зарплата 16 000, 18 000 рубль болчу. Бирок 2 комнат квартираны 45 000 рубльга алып, агентствого 45 000 рубль акча төлөгөнбүз. Ошондо ойлонуп баштаганмын. Себеби агент болуп иштеген бала ал деле москвич эмес болчу. Украинадан келген, Украинанын жаран болчу. Анан өзүмчө ошондо ойлонгом да, эгерде ушул кишиден мен эмнем кем депчи, бала болчу, ушул баладан мен эмнем кем, орусчаны билем, компьютерди билем, элдер менен сүйлөшкөндү билем. Анан мен бир ай кыйналып иштеп 18 000 тапсам, бул мен көзүмө ошол мезгилде оңой эле жарым сааттын ичинде эле 45 000 рубль алып койгонуна аябай ичим орунганда, чынын айтсам. Андан кийинки кыйын болгон нерсе бул деген, ал мезгилде аябай кыйын болчу. Себеби квартираны алганда 2 комнат квартирага 25-30 кишиден жашачубуз. Ушул ойду орустарга, үйдүн ээлерине жеткириш аябай кыйын болгонда, анан себеби 4 адам жашайт, анан 5 адам жашайт деп, анан ал мезгилде 30дан 20дан киши жашачубуз. Ошол маселе аябай кыйын болчу. Кыргыз деп айтсаң, элдер мындай башка жаман кабыл алчу да, жок, кыргыздар кереги жок деп сурайт да, кантип алдыңар квартираны, ким аркылуу алдыңар дегенде, ошол орус баланы сунуштап ушул аркылуу алганбыз деп, мен ага аябай көп эле клиент таап берип аттым. Фирманы ачып алып, агентствону ачып алып, башка жумушту жыйыштыргандан себеби бир эле источник ушул болуп калды. Анан кардарларды табыш керек, көбүрөөк табыш керек болуп калды. Себеби биз 6-7 киши иштеп жүрдүк, баарыбызга акча жетерлүү деп. Ал мезгилде интернет жок болчу. Вокзалдарга барып визитка таратчубуз, ошо билген кыргыздарга метродон. Ошондуктан ушундай маселелер бар болчу да. Биздин адистер жөнүндө айта кетсем, биринчи бизде 6 киши бар болгон. Ошо 6 кишини биз топтоп 6 киши болуп иштеп жүрдүк. Жалаң биздин өзүбүздүн мекендештер, ушундай жаш жигиттер, кыздар болуп, ушундай изденген, жардам берем деген биздин мекендештерден куралганбыз, биздин команда. Эң негизгиси, мен жаран кыргыздыкы, азыр деле жарандыгым, кыргыз жарандыгы менен жумуш иштейм. Ал мезгилде юридикалык фирманы оформление кылган аябай татаал болчу. Себеби мен бир-эки юристтерге кайрылганда, кыргыз жаранына ИП же ООО ачса болбойт деген. Анан башка бир орус жарандыгын таап кел деген, анан орус жарандыгы жок болгондуктан ишылса ушул жактан аябай кыйналганмын. Анан оформленияны биз таможенный союзга кошулгандан кийин, анан кыргыз жарандыгына ООО оформлять эткенбиз. Өзүбүздүн адистерди дагы заманбап окутуу өнүгүү менен алектенем. Мен өзүм көп бизнес тренингтерди өтөм. Жана ошо биздин адистер ошо продажа боюнча трансформационный оюндарды өткөрүп, ошол аркылуу дагы өзүбүздүн эффективность, да, то есть саморазвитие, ошол нерсеге дагы аябай жакшы көңүл бөлөбүз. Дагы бир айта кетсем, ошо биз баштап атканда деген, эң биринчи өз жумушуму жеке ишкер катары мен баштаганда негизи эле кыйын болгон. Бул деген аябай
рискованный жумуш болгон, себеби мен зарплатадан жумуштан чыгып анан өз жеке жумуш ачып атам. Өмүрүмдө бизнес мындай бул ушундай сферада бизнес кылып көргөн эмесмин. Ошондуктан коркунучтар аябай көп болгон, болбой калса эмне болот деп ушундай кыжалатчылыктар дагы аябай көп болгон. Мен сиздерди 31 январда болуп өтө турган мааракеге чакырып өтмөкчүмүн. Бул мааракеде Москва жана Московская областтын биздин мекендештердин, ишкерлердин жетишкендиктерин жана ийгиликтерин тастыктап белгилеп өтүүчү бизнес платформа Табармандын атынан атайын маамдар жана сыйлыктар күтөт. Баарыңыздарды ошол мааракеден көргөнгө кубанычта болом.